6 шайлоо чыры Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партияларынын талапкерлери катышкан катуу ызы-чуу натыйжасына келип чыкты. Шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жүрүшүндө Араван районунда эки партиянын өкүлдөрүнүн ортосунда массалык мушташ болуп, натыйжада ондогон адамдар жабыркап, жарандардын мүлктөрү талкаланган. Эки талапкер шайлоодон четтетилерин түшүнүп, элдешүүгө аракет кылышкан, бирок Борбордук шайлоо комиссия эки талапкердин каттоосун жокко чыгарууну чечкен. Сотторго берилген доо арыздар жана укук коргоо органдары коопсуздукту камсыз кылган эмес деген билдирүүлөр талапкерлерге ийгиликти алып келген жок. Сот тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамга ылайык калк менен жолугушуунун уюштуруучусу укук коргоо органдарына алдын ала кабар бериш керек болчу. Бул аткарылган эмес деп белгиледи. Натыйжада Борбордук шайлоо комиссиянын чечими өзгөрүүсүз калды. Шайлоо талаштары тууралуу окуялар сериябызга көз салып туруңуз.